катталуучу алып келесиз? Кантип бир күндө 100 миңдик сатуу жасайсыз? Бул сабакта үйрөнөсүздөр. Менин атым Гүлнара Жораева, бизнес-продюсер, Stories, Reels, TikTok аркылуу чоң сатуулардын экспертимин. Азыр менин блогумда челлендж жүрүүдө. Эгер сиз да катышсаңыз, iPhone 11 белекке аласыз. Челленджге катышыш үчүн менин TikTok'ума, Instagram'ыма катталыңыз. Бул жердеги чыккан роликтериме, стористериме активдүү болуңуз, комментарий, лайк коюп, жана катталуучуларым 100 миңге жеткенде бирөөңүздөргө розыгрыш кылмакчымын. Качан разыграть этебиз? Канчалык тезирээк 100 миң катталуучу болсо, тезирээк айфонду ойнотом. Ошон үчүн менин Instagram, TikTok'ум менен өзүңүздүн тааныштарыңызга да бөлүшүп коюңуз. Алар только iPhone эле алып калбастан менин блогумда Reels, TikTok аркылуу сатууларды үйрөнмөкчү. Мисалы, сиз балким билишиңиз мүмкүн, же билбей атышыңыз мүмкүн, сиздин тааныштарыңыз дагы прогревди билбей онлайндан сатып аткан болушу мүмкүн. Прогрев жок сатуу жасаганда адамдар кымбат дейт, баасын сурайт, албайт, подписка болбойт, отписка болушат. Эч бир бирдей реакция, комментарий, канча сом деген суроолор дагы болбойт. Эгер сиз прогревди колдонуп тартсаңыз, адамдардын каттарында сатып алайын деген каттар келип баштайт. Прогрев бул адамдын көңүлүн буруу, кармап туруу, сизге керектүү целевой действияга буруу. Мисалы, сиз ролик тарттыңыз, жүктөдүңүз. Ал ролик чыгары менен эле мен сатып алайын, каяка төлөйүн деген адамдарды күтөсүз. Бирок адамдар тааныбаган адамга акчасын бербейт. Ошон үчүн сиз биринчи очередь адамдарды көңүлүн бурдурасыз, анан аларга кыймыл аракет кылганды үйрөтөсүздөр. Кандай кыймыл аракеттер? Роликтин аягына чейин көрүңүз, азыр түшүндүрүп беремин. Демек, сиз ролик тартсаңыз, адамдын көңүлүн бурдурат экенсиз. Эгер эч кандай ролик тартпасаңыз эле, каяктан клиенттер гадайт этет. Алар эмне, бакшыбы? Бакшы эмес. Ошон үчүн сиз роликтерди системдүү тартасыз. Көңүлүн бурдуруу дегенде, мисалы, текст менен, сөзүңүз менен жана картиналар менен, кадрлар менен көңүлүн бурасыз. Вот эстеңиз, өзүңүз TikTok'ту, Reels'ти карап отурасыз, Stories'ти карап отурасыз, эми давайте Reels, TikTok'ту карайлы. Мынтип караганда 1-2 секундтун ичинде балким сөзү жагып калды, же тексти жагып калды, же нар жактагы кыймыл аракет кадры жагып калды, чечим кабыл аласыз, мен дальше көрөм деп. Ошондо сизди сонун кылып сөзүңүз менен түшүндүрүп берип атсаңыз дагы, бирок кадрыңызда сапаты начар ролик чыгарып койсоңуз, адамдын көңүлүн бура албай каласыз. Баскан турган жерден кызыктуу, живой роликтерди тартыңыз. Алыстан, өйдөдөн, ылдыйдан, кино эффекттегидей кылып мындай ролик тартыш керек. Булардын баарын баскан турган жерден блогерлерде болуп ролик тартуунуз менин блогер бол экспресс курсуман үйрөнөсүздөр. Үйүмдүн ремонту жок дебейсиздер. Анткени азыр мен мынтип айтып атканымда, менин үйүмдүн ремонту жок, айылда жашайм, постоянно жумуштамын деп атышыңыз мүмкүн, балдар менен отурсам деп. Жок, үйүңүздөнбү, көчөдөнбү, баскан турган жерден адамдар суктанып карагандай роликти тартканды үйрөнөсүздөр. Ролик тартуунун базасын үйрөнөсүздөр. Камерада уверенный сүйлөгөндү үйрөнөсүздөр. Анткени сонун жерде Дубайда отуруп, бирок камерага деп неуверенный болуп ушинтип сүйлөсөңүз дагы адамдардын көңүлүн бура албайсыздар. Бул жерде менин өзүмдүн камерада отуруп четко, ясный сүйлөгөн техникамды дагы уялбай сүйлөөнү дагы блогер бол курсунан ала аласыздар. Блогер бол экспресс курска мына каттоо ачылат. Курстун программасын, баасын, консультация алууга, Инстаграмга өтөсүз, менин шапка профилдеги ушул жердеги ссылканы басасыз. Ушул жердеги ссылканы басканда WhatsApp'ка өтөсүз. WhatsApp'тан кенен информация аласыздар. Адамдын көңүлүн бурдуруучу роликтерди тартканды үйрөнөсүздөр. Адамдын көңүлүн бурдурдуңуз, ролик тарттыңыз. Эми целевой действие керек. Экинчи целевой действияда алар сразу эле сатып алайын дебейт. Сатып алайын дегенге чейин сиз аудиторияңызды лайк койгонду, комментарий басканды, поделиться кылган, ушундай целевой действиялар жасаш керек. Качан гана ушундай целевой действиялар жасаганды үйрөнгөндө гана алар барып сизден сатып алууга даяр болот. Үчүнчү ката часто мен байкап каламын, адамдар сатып атам дейт, бирок каяктан сатып алат айтпай коет.
каяктан сатып алыш керек деген информация жок да. И адамдарды сизге келип сатып алыш үчүн атайын техниканы колдоносуздар. Бул нерсени билүүгө бул роликтин 3-чү сабагын белекей аласыз. Аны белекей алыш үчүн сториске отметка кылыңыздар. Как только мени сториске отметка кылганыңызда, сизге ошол сабакты беремин. Отметка кылганда дагы эптеп-септеп эмес, а действительно бул сабакты көрүп, же менин аккаунтуман көрүп, эмне баалуулук аласыз, ошону айтыңыз. Гүлнара айымдан миллиондук сатууларды үйрөнүп атам, же Гүлнара айым iPhone белекке берип атат экен деп, Гүлнара Жураева деп менин инстаграмымды белгилейсиз стористе, көрөмүн. Көрүп туруп 24 саат ичи сиздерге ошол сабакты жөнөтөмүн. Именно клиенттерди сатууга алып келе турчу техника. Демек, прогрев бул адамдын көңүлүн бурдуруу, кармап туруу, сизге керектүү кыймыл-аракетке буруу. Ролик тартсаңыз, адамдын көңүлүн бурдурасыз. Роликтерди системдүү тартсаңыз, алар польза бересиз, же болбосо экспертный же күлкүлүү ушундай темада роликтер тартсаңыз, алар поделиться, сохранить, лайк, комментарий басышат. Канчалык ушундай активный действие көп болсо, ошончолук сизден сатып алышат. И 3-чү элемент, чындап алар сизге вот конверсия көп болуш үчүн, сатып алыш үчүн атайын техникаларды колдоносуздар. Ал техниканы бул роликтин 3-чү бөлүгүнөн ала аласыздар. Аны алыш үчүн сөзсүз мени өзүңүздүн сторисиңизде отметка кылыңыздар. Ал эми көңүл бурдуруучу роликтерди тартууну үйрөнгүңүз келсе, анда блогер бол курсуна келиңиз. Блогер бол курсу жөнүндө маалымат алууга Инстаграмга өтүңүз. Ушул шапка профилде ссылка калтырып коем, ссылканы басыңыз, консультация аласыз. Стористен же блогер бол курсунан көрүшкөнгө чейин.